Урматтуу мекендештер, мына ысык көлдө уран иштетүү боюнча көп адам биздин позициябызды сурап кайрылып атат. Албетте өлкөбүздүн экологиясы, элибиздин ден соолугу биз үчүн акчадан дагы баалуу, маанилүү. Ошондуктан мына өкмөт 30 миллион доллар пайда табуунун кызыкчылыгын эч качан көздөбөш керек. 2018 жылы Кыргызстан туризм жаатында кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту өзү эле 458 миллион долларды түздү. Эгерде уран иштетебиз десек, биз элибиздин ден соолугу, өлкөбүздүн экологиясына гана сокку эмес, бул туризм секторуна дагы абдан чоң зыяны тиет. Ошондуктан мына мыйзамда дагы жергиликтүү эл эгерде каршы болсо, эч кандай кембайлык иштебеш керек. Уран иштеткенден кийин анын зыяндуу калдыктарын жок кылуу үчүн биз эл аралык уюмдардан 100 миллиондогон акчаларды карызга сурап атабыз, же грантка алып атабыз. Ошон үчүн биз 30 миллион доллар үчүн мындай демилгелерден баш тартышыбыз керек. Мен Кыргыз өкмөтүн бул демилгеден чукул арада баш тартып, лицензияны кайра кайтарып алууну талап кылам.